Акимдин баласы болуп атат бул, Акимдин баласы болот. 95-жылы токтом чыгып атат, 13-чү. Баласы төрөлүп атат мартта. Bir aydan keyin. Bir aydan keyin. Кайнизи алдамчылык менен мага жерин сатышып отур. Анан кайра отказ беришип отур. Кадамжайдын 4 деген жеринен 17-синде ал жактан алып атат да. Төрөлөлүк баласына. Кадамжайдагы жериңиздин токтомунан Нур-Султан төрөлөлүкте Нур-Султанга жер чыгып калып атат. Эми аны текшерүүчү органдар бар. Аны текшерсиндер. Бечаралар өмүр бою жерге жетпей өтүп кетип атат. Карапайым эл. Акимдин баласы болуп калсаң, сен төрөлбөй жатып жерлүү болуп калат экенсиң да. Сиз Кадамжайдан жери бар деген тастыктаманы берип атасыздар сотко, Бергенсизби? Берген эмессиздерби? Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агро техникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин баардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланышып берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Талас облусундагы мурдакы Кара Буура, азыркы Айтматов районунда турабыз. Тагыраагы Айтматов районунун Кызыл Адыр айылында. Биз азыр талаада турабыз. Бүгүнкү күндө ушул талаада чындык таппай, өзүнүн ушул кызылдай акчасына күйүп, чындык издеп жүргөн бир каарман Сариев Жылдызбек деген жаран кайрылып калды. Негизи биз жеке тараптардын көйгөйлөрүн, жеке адамдардын талаш тартышын чагылдырбайбыз да. Анан бул кайрылуу бизге биздин практикада өзгөчө болуп атат десек болот. Анткени Кара Буура районунун акими учурда аким өзүнүн туула элек баласына күбөлүк алып алгандыгын, анан ушул Кара Буура районунун Кадамжайдан экен өзү Кара Буура районунун тургуну катары, кайнатасынын үй бүлөсүнүн мүчөсү катары саналып алгандыгын, мындай бир топ ушундай талаш тартыштуу суроо жарата турган моменттер болгон үчүн эми бул аким мамлекеттик кызматкер, ошондой эле коомдук личность болгон үчүн биз бул нерсени жерде калтырбай көңүл бургубуз келди. Азыр бул тараптардын үнүн угалы, андан кийин акимдин жообун угалы, анда биз азыр ушул каарманга сөз берели, жүрүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат.
Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. 2019 жылы Рахматов Рахат деген акеден ушу жерди өзүбүздүн жерибизде үлүш жерибиз бар, ошодон кызыгып ушу жерди сатып алабыз дегенбиз да. Экөө тең жайгашканынан себебинен мен кошуп алам деп, булардан сатып алам деп, госрегистрге барып бул документтерди тактап, бул кимдин жери десем, ушулардын жери деген, ошолордон сатып алгам. Азыр көрөрмандарга түшүнүктүү болсун. Сиз Рахматов Рахат деген Абасович деген кишиден сатып алдым деп атасыз. Ооба. Ал киши ким болгон? Ал ошо Акимдин кайнизи болгон да. Алгынбайдын кайнизи болгон. Мына учурдагы Имаров Алгынбайдын бир тууган кайниси Рахат Рахматович деген экен, а? Бул кишиден сиз жерди сатып алып атасыз. Ал Рахаттын жери кайсы? Мына ушул жер. Могу жерге чейин. Тиги чекемиктен могу чекемик. Сиздин жер кайер? Биздин жер аркы. Сиз демек нар жагындагы сиздин жер. Ооба. Сиз өзүм үлүш жериңиз. Ал жериңиз мыйзамдуу эле. Ооба, мыйзамдуу. Эми кошумча бул жерди сатып алып атасыз. Бул жерди сатып алып атам. Рахаттан. Рахат. Ал Акимдин кайниси болуп атат. Кайнизи болуп атат. Эми айтыңыз окуяны. Ошо менен мен бул документтерди барып госрегистрден текшертсем, ушулардыкы деп айтты да. Ошо Алгынбайдыкы, Нурсултандыкы, Алгынбайдын аялы, кызыныкы, Мына Рахат акеники деп айтты да. ишеним катта монтип турат. Имаров Алгынбай ишеним кат берип атат. Имарова Атыркүл. Бул ким? Аялы экен, э? Аялы. Акимдин аялы. Акимдин Имарова Алтынгүл ким? кызы. Кыз экен. Акимдин Имаров Нурсултан ким? Акимдин баласы. Бул член семья болуп атат да, э? Ооба. Тиги Рахат Рахматовдор менен, э? Ооба. Аха. Чогуу бир документте, анан булардан мен сатып алдым да, барып келишим менен. Токтом биринчи ушул семьяларга чыгат. Үй бүлөгө Биринчи ушуларга чыгат. Буларга чыккандан кийин булар 8 күндөн кийин барып кайра Баткенден жер алып алат да. Анан ошол себептерден бир учурда эки жерден. бир эле учурдан ами мурун тактаганда а жерде жери жок болуп чыккан да. Ошол себептен мен сатып алгам. Канча сомго сатып алдыңыз? 700 000 сомго сатып алгам да, келишим менен. Ал убакта Кайсы жылы? 2019 жылы. 2020 Канча жер сатып алып атасыз? 2,88. 2 гектар 88 сотук жер да. Өзүм бир комнаталуу квартирамды сатып, анан сатып алгам да. Акчам жетпей, үстүнө акча кошуп сатып алгам да буну. Учурда эмне болуп атат? Учурда булар прокуратурага арыз жазып, биздин жер берде жок деп, азыр отказный арыз жазып, бул жерди даже билген жокпуз, билген эмеспиз деп арыз жазып, сотко беришип, прокуратура мени сотко берип, ошо менен булар айыл өкмөткө кайрып бергиле бул жерди. Силер незаконно сатып алыпсыңар деп коюп, менен жерди талашып уже алышып алды да. Эми сиздин жактоочуңуз дагы жаныбызда турат. Аким менен кайнизи алдамчылык менен мага жерин сатышып атыр. Анан кайра отказ беришип атышат. Менин жерим жок деп. А бу жерде доверенностьта жазылып тур, так жазылып тур. Кызыл Адырдын мынчанчы контурунда биздин жер депчи. Кыздарында, балдарында доверенность. Ишеним кат берип атат. Ооба. А учурда мен жерим жок деп кайра баш тартып атат. Ооба, мен бул даже билген эмесмин, бул жерди даже билген эмесмин, көргөн эмесмин да. Токтом чыгып атат аларга монтип, э? Ооба. Токтом чыгып, көлүк алып атат. 2 жыл айдап жүрүм ушул. Учурда кимге катталуу бул жер? Мага катталуу азыр госрегистрге барып да текшертип. Сиздин сатып алуу келишими жокко чыккан жок. Жокко чыккан жок. Бирок прокуратура айыл өкмөткө барып такалап, давай жазайсыңар деп документ жазатып алыптыр азыр. Түшүнүктүү. Эми жактоочуңузга суроо салалы. Келиңиз. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Улукбек атыбыз. Аты жөнүңүз? Мен Байсейитов Иманбек Жанузаков, ишенимдүү өкүлү болуп, ошол соттун чечими, областтык чечим чыккандан кийин мага келип кайрылган. Ошодон кийин иликтеп баштап, Имаров азыркы аким, Бакайткан акимине бир нече жолу телефон аркылуу байланышканбыз. Анан анын ичинде дагы биз прокуратурага арыз бергенбиз да. Ушул жер боюнча тактап берүүнү өтүнгөнбүз. Ал жерде иш козгоп, МВДга берет кылмыш иши боюнча. Бирок кылмыш ишинин немелери жок, тастыкталган эмес деп туруп, бул жерде кыскартып коет. Бирок ушул жерде Имаров жана айтып аткан менин жерим жок деген нерседе.
Имаров Акимди айтып атасыз, э? Учурдагы аким. Учурдагы аким. Аха. Бу жерде анын берген көргөзмөсү бар да. Ошо тергөөдө берген мына. Окуя боюнча Алгынбай Имаров өзүнүн көргөзмөсүндө берип атат. Мен Бакай Атада райондун азыркы убакта иштейм. 21-жылдан бери тигиндей мындай деп толук айтып атат. Жылын, туулган күнү бүт көргөзгөн. Жана айтып аткан ушул жерде мен жерди Киров районунан алган эмесмин. Мен билбейм деген сөздүн баары ушул жерде жазылган. Көрсөтмө берип атат. Көргөзмө берип атат тергөөгө. Мына ушунун негизинде алар көргөзмөнүн негизинде ал кишинин бу жерде жерим жок деген маселени чыгарып атат. Бирок бул 2023 жылда кече жакында болгон тергөөдөгү иш да. Сот бул жерде ишеним катта 3 доверенность берип атат. Бул жерде мына жана айтып аткан туулу элек баласы Нурсултан. Ал Нурсултанга токтололчу азыр мына. Нурсултан 06-03-1995 жылы төрөлүп атат. Акимдин баласы болуп атат бул, э? Акимдин баласы болуп атат. Акимдин баласы канчанчы номурдагы жер алып атат? 32-032. Токтомбу? Так, токтом бул жерде мынакей жазылат. 13-токтом. 1995 Номер 13-чү 1995 жылы токтом чыгып атат. 09-февралда алып атат да. Токтом чыгып атат. Ал жерде Нурсултан көргөзүлүп жүрөт. 95 жылы токтом чыгып атат, 13-чү. Баласы төрөлүп атат мартта. Bir aydan keyin. Bir aydan keyin. Мынакей бул Анан ушул жерде дагы бир жагдай да, мына урматтуу көрөрмандар. Бул жерде так көрсөтүлүп турат. Токтом номер 13. 1995 жылкы токтом менен алып атат. Ушул токтомго негиздеме кылып туруп, баласы bir aydan keyin келишимде Нурсултан Имаров деген мартта төрөлүп атат. Мартта 06-03-тө мартта төрөлүп атат. Мына доверенностьте так көргөзүлүп турат да. Ал мезгилде доплер болгон беле, урматтуу ошол жылдагы биздин жарандар. Доплер жок болсо, кантип ал Нурсултан деген балалуу болорун, эркек балалуу болорун, балким кыз болуп калса эмне болмок? Мен аны айта албайт. Фамилиясына чейин чыгып калыптыр да бул жакта. Фамилиясына чейин мына Имаров Нурсултан 06-03-1995 год рождения, паспорт, серия номери менен турат. Анан бул жерде көргөзмөсүндө башка берип, анан кийин именно 99-2000 жылдар соттошуп атканда менин жерим деп контурун көргөзүп, ошо төрөлөк баласын көргөзүп, анан ар бир кол коюп берип, анан сатып атат да. Азыр биз бул боюнча акимдин өзүнө микрофон сунабыз. Бул жерде тергөөгө көрсөтмөсүндө мен ал жакта жерим жок деп атса. Бирок бул жакта ишеним катты кайнысына берип атса, мынау жерлерди сатканга, пайдаланганга ыйгарым укук берип атам деп берип атса кайнысына. Анан экинчи момент. Бул жерде мынау Рахматовдордун үй бүлөсүнүн мүчөсү болуп кантип күйөө баласы кирип калат. Эми ал кезде 95-жылы дыйканчылар муну дагы өзүнүн тактайлы, анткени аким учурдагы таластагы кайнатасынын үй бүлөсүнүн мүчөсү болуп калыптыр да бул жактачы. Мына ошол жөнүндө да бул жерде көргөзмө берген. Анын баарын акимдин өзүнөн сурайлы. Жок, көргөзмөсүндө ошол айтып атат да. Мен Бишкектен үй сатып алып, 93-жылдан бери Бишкекте жашап, тигиндей мындай деп берде көргөзмөдө берип атат. Мына ошол жылы кайнизи да берип атат бул жерде. Кайнизи айтып атат, мен ал кезде жаш болчумун. Менин бир тууган акем Каныбек менен жездем азыркы аким иштетип жүргөн жер мен билчү эмесмин. Кийин мен атам өлгөндөн кийин билип атам деди да. Демек кайниси буга каршы көрсөтмө берип атат. Каршы көргөзмө берип атат. Анткени сөздөрү дал келбей атат. Анткени ал айтып атат, мен билчү эмесмин. Кийин биз соттошкондон кийин билдик. Кадамжайдын каягынан келген аким өзү? Кадамжайдын каягынан келген билбейм, бирок Кадамжайдын 4 гүл деген жеринен 1 гектар бир нерсе алган жерине чейин айтып атат. 45 сотиктен 1 гектар 80 сотик алганын 4 ал жерде дагы туулу элек баласын алып атат да. Мындайча алганда. Себеби дегенде сотто ушул нерседе байкалбай калган. Ал төрөлгөнү мартта төрөлүп атат. Азыр эле менин 8 күндөн кийин Жылдызбек айтып аткандай 8 күндөн кийин ал жактан барып алат ба? Ошондо февралдын ошондо числосун алганда 8 кошсоң 9ко 17-синде ал жактан алып атат да. Төрөлө элек баласына. Мындайча айтканда бул аябай төрөлө элек балдарга жер
алып аткан көрүнүш бизде эле болуш керек бул. Эми ал кезде кандай жасашкан мен билбейт экенмин да. Азыр эми закон Азыр төрөлмөк турсун, адамдар жерге жетпей өлүп кетип атат. ооба. А буякта акимдин баласы төрөлбөй жатып жерлүү болуп төрөлүп атат. Эмне деген буну кош стандарттуулук деп айтабыз да. Бечаралар өмүр бою жерге жетпей өтүп кетип атат. Карапайым эл. А акимдин баласы болуп калсаң, сен төрөлбөй жатып жерлүү болуп калат экенсиң да. Ошондой болуп калып атат. Анан берде прокурорлорду айтып кетет элек биз. Азыр президентке анан кийин ГКМБге кайрылып атабыз. Кудай буйрса, мына ушундай маалыматтардын негизинде анча мынча прокурордун дагы, көзөмөлдөөчү прокурорлордун дагы кызматкерлеринин иши бар да. Себеби дегенде ошолор кетирген кемчилик мына ошол жерде отказ жаздырткан, диктовать этип жаздырган. Ишенбесеңиздер ал жерде жазылып турат. Аялы дагы, күйөөсү дагы так диктовка менен жазганы билинип турат. Анткени бир үтүр точкасы өзгөртүлбөй жазылган да. Окшош жазылган. Анткени андай кылып жазылбайт эч убакта. Ар бир адам өзүнүн оюн ар башка жазат. Түшүнүктүү. Мына ушуга жол ачкан, ушуну жашырып келген, ушуга кол коюп, ушундай жасалма документтерди жасаган жергиликтүү чиновниктер жоопко тартылыш керек. Тартылыш керек. Ал коррупция беренесинде так көрсөтүлгөн. Бул ушерп да мамлекетке. Өтө чоң ушерп. Буну жалгыз бир киши жасай албайт. Муну бир айыл өкмөттүн токтому менен баарысы жасалган жок да. Гос регистр бар, архитектор бар, жагдайлар бар. Азыр биз көрүп аткан нерсени алар деле көргөн да убагында. Элестеткүлө токтомдун чыгып аткан числосу менен баланын төрөлгөн күнүн алар деле көргөн да. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бакай Ата районунун акимиятына келдик. Тагыраагы акимдин өзүнө келдик, баягы суроолорубуз боюнча. Себеби негизи, урматтуу көрөрмандар, биз кайсы бир жеке тараптын көйгөйлөрүн, жеке маселелеринен талаш тартышынан мындай оолак болууну туура деп эсептейбиз да, көп учурда тартпайбыз да. Жалпылыкка тийиштүү маселелерди көп көтөрөбүз. Анан эми бул жерден биз эмне үчүн бул нерсеге бизди кызыктырып калды? Жалпы эле ушул ар бир Кыргызстан жаранына кызык болуш керек, ар бири кызыктар болуш керек. Эмне үчүн кызыктар болуш керек? Анткени аким деген бул мамлекеттик кызматкер, биринчиден, экинчиден коомдук личность болуп эсептелет. Ошон үчүн мындай адамдар кантип төрөлүү элек баласына жер алып алды, кантип өзү кадам жайдан келип бул жактын үй бүлө мүчөсү болуп калды, таластык кайнатасынын. Анан мына ушундай бир эки моменттер болуп атат. Ушул жагдайды өзүнөн тактоо үчүн келдик да. Жүрүңүздөр азыр акимге кирип суроо береличи. Саламатсыздарбы? Аким өзүндөбү? Кандайсыз? Не соолук жакшыбы? Бир 3 сурообуз бар эле. Уруксат да? Ооба. Keçe bitti kaldı. Sana küçük turumuz Келип калдык. Биз өзү жолго чыктык эле. Ne sizlerdi keçe? Ооба. Süylöşüp kaldığınızlar değil mi? Müşahede etmeyle Anam. Keçe kalk kaldınız abi. Анан бизге кайрылуу келип, бир жарандар көйгөйлөр менен кайрылганын карасак. Бир эки суроолорунда жөнүндүү жагдайлар бар экен. Анан сиздин өзүңүздөн микрофон сунуп бир коелуу деп келдик да. Чу дегенде өзүңүздүн таржымалдан билгим келип атат. Сиз өзү кайсы жактан жаңылбасак кадам жайдансыз? Анан кайсы жылы бул жакка ротация менен келдиңиз да? Канча жылдан бери бул жакта талашта жашайсыз? Деген суроону. Мен 2021 жылы 22 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурушаевдин указы чыккан. Бүт акимдерди мисалы үчүн баягы өзү туулуп өскөн айылга болбойт.
мындайча айтканда баягы которуу ротация жолу дегени. Буга чейин Кадамжайда аким белеңиз? Азыр эми. Ошондо Бакаятага буйрук чыгып келип 2021-жылдын майынан баштап иштеп келатам. Аким болуп? Буга чейин буякта тургансызбы? Каякта, Таласта? Таласта. Жок. Алгынбай 21-жылы келдим мен. Алгынбай Туралиевич, сиз учурда аким болуп иштеп атасыз. Анан бизге бир жарандар негизи биз жеке маселе көтөрбөйбүз. Эки адамдын талаш тартышын чагылдырбайбыз да. Анан эми сиз аким болгондон кийин, коомдук личность болгонуңуздан кийин бир кайрылуу келди. Өзүңүз билсеңиз керек, бул ошол Талас облусунун Айтматов районундагы ошол Айтматов районунун жашоочусу Кызыл Адыр деген айылдын тургуну Сариев Жылдызбек деген таарман. Ал киши ушул даттанып бүгүнкү күндө аким биздин укугубуз тебелип атат дегеннен анан тийиштүү документтерин сурап карасак бир топ суроолор пайда болуп калды. Сиздин уулуңуз Нурсултан Имаров деген сиздин уулуңуз да? Ооба. Сиз 1995-жылы 9-февралда ушул Кара Бура районунун айыл өкмөтүнүн токтомунун негизинде бир үлүш жер алыптырсыз. Айта бериңиз. Алгансызбы ошол жерди? Жок. Сизге карайбы? Жок. Сиз айтыңыз, мен түшүндүрүп берейин. Ошол боюнча сурайын деген ба? Сиз түшүндүрүп бере бербейсизби анда? Анда мындай, Улукбек мырза, ал жерде менин кайын журтугум кечээ күнү өзүңүз да сурадыңыз. Кайын ата, кайнене өткөндөн кийин менин кайным менен кайнагам атанын мүлкүнү талашып экөө. Мындайча айтканда баягы ата менен көз өткөндөн кийин бир туугандар жер мүлкүн бөлүшөт, тамын талашат. Эми кичүүсү мисалы үчүн кенже болуп калат. Ошонун эки мындайча айтканда ага ининин талаш тартышы чыгып ызы-чуу болушуптар. Анан жер бөлөбүз, там бөлөбүз деп отуруп айыл өкмөткө барганда ошол жерден айыл өкмөттөн биздин атыбызга менин, келинчегимдин, эки балама булар канча? 2,80 3,20. Жок. 28 сотиктен бир кишиге үлүш деп туруп, булар жасалма документ жасап, ошо 95-жылы деп атпайсызбы? Жер алып, чоң кайнага Айтмамбетов Каныбек колдонуп келет. Сиздин кайнагыңыз? Ооба, бир туугандын эң улуусу Айтмамбетов. Анан булар соттошот, нете жогорку сотко чейин бараттар. Кыскасы мындайча айтканда өздөрү менен өздөрү ичара болуп калат. Менин келинчегим мындайча айтканда двоеродной. Тиги Айтмамбетов Каныбек менен. Анан 2017-жылы апа өткөндөн кийин менин бир туугандарым жок деген сыяктуу кылат да, тиги кайнага менен кичүү кайныным Рахат деген. Булардын фамилиясы Рахматов. Рахматов. Тиги Айтмамбетов Каныбек болуп атат, ал биринчи эмеден болот. Анан булардын ызы-чуусу ошентип уланып келип, мен аким болуп келгенде 21-жылы кайра ушул тууралуу ошо менин мындайча айтканда кайнагам Айтмамбетов Каныбек ар жазып кайрылат. Канча Фейсбукка, канча жанакындай эмелерге чыгарды. Буга чейин канча текшерүү болду. Ген прокуратурадан текшерүү болду. Жанакы эсиңизде да Кыргыз Республикасынын президентинин администрациядан Кабминдин биринчи төрагасы, ал МВДнын министри Курманбек Зуушев ген прокурор келгенде дагы ал кишинин колуна арызды берип, мындайча айтканда спецпроверка дегенде бүт баары акыры болбой анан сотко бериштилер. Прокуратура жаап жашырып атат. Административдик сот областта межрайону деген.
карап биз айттык бул подделка документ, ушунча жыл ким налогун төлөдү, ким ушуну эме кылды, ошону текшерип бергиле дегенден кийин жерди кайтарып мамлекеттин мүлкүнө алат. Биз буну жасаган эмеспиз, алып берген эмеспиз, биз налог төккөн да эмеспиз, колдонгон да эмеспиз дегенден кийин анан алар кайра эле даттанып жогорку сотко берип, жогорку сот 16 октябрда калп айтпасам жогорку сотто булардын эмесин канааттандырган жок. Ошо бойдон калды. Азыр менин азыр эгер менин жанымда документим болсо сизге бермекмин. Ошо областтык соттун дагы чечимин эменин жогорку соттун да жанымда документ жок. Эгер номериңизди берсеңиз мен WhatsAppка ошол эмелерди ыргытып коямын. Азыр бүгүнкү күндө мен эми шунчалык менин кадыр баркыма кече да сүйлөштүкпү. Айгеримди төгүп аткандыгы үчүн келинчегим азыр ошолорду кайта эмеге берди. Куржала жаап, документти жасап, 20 жыл жерди пайдаланып, эми өздөрү иш чара чече албай, анан бизди жанакындай кылгандан кийин. Себеби доогер алар болгон биринчи. Ошон үчүн ал деген эмеге чейин жетип бүткөнү ошол. Алгынбай агай, мен сизди түшүндүм. Эми ал бир туугандардын соттун айтып бердиңиз да мага. Мен сизге тиешелүү суроо берейин. Бул жерде сиз 21-жылы тергөөдө спец проверкадасыз. Могу жерде тергөөдө жооп берип атасыз. Мага тиешеси жок. Мен 93-жылы кеткенмин деп. 93-жылы кеткен эмесмин. 93-жылы каяка кеткенмин? Мына 93-жылы, 93-чү, 95-чи, 96-жылы мен Бишкек шаарында үй алып, Бишкек шаарында жашап калгам деп жазып берип атасыз. Тергөөгө. 93-жылдары мен Бишкектемин деп атпайсызбы? Эми сизге суроо. Бул жерде сиз доверенность берип атасыз. Бул ишеним катта Рахматов Рахат кайныңызге жерди пайдаланганга, сатканга жалпы эле укук тастыктоочу ишенимдүү барагыңызды берип атасыз. Бул сөзүңүзгө ишенебизби же сиздин тергөөдөгү сөзүңүзгө ишенебизби? Ушул подделка жасалма. Жасалма экендиги каяктан аныкталды? Жасалма экендигини буну текшерип тургандар текшерген. Нотариустан жасап берген. Бүгүн ушул жасалма. А сиз 3 жолу доверенность берип атасыз ишеним катына. Жок. 3 ишеним катыңыз бар экен. Жок. Бир катты бергенбиз. Мен Бишкектен мисалы үчүн бул жерге кайта келе албаймын. Сотко катышууга деп туруп Рахматов Рахатка доверенность бергенбиз. А бул сатууга деп подделка документ жасап туруп. Ким жасап атат? Рахат. Кайныңыз жасап атат? Рахматов Рахат. Сиздин жанакы азыр угуңуз, жанакы Жылдызбек деген баланын фамилиясы ким дедиңиз? Сариев Жылдызбек дейт. Ошого бул сатат. Рахат сатып Өзүнүн атат. да жерини, мен Ал добросовестный покупатель экен ал, э? Эми ал добросовестный, не добросовестный, мен эми аны билбеймин. Ал мынабул жездемдин жери, могу менин жерим деп туруп, жалпы жерди сатат 700 миңге. Ошол экөөнүн бүгүнкү күндө ызычы болуп жүрүшкөнү. Жерди саткандан кийин мындайча айтканда, ал жер мамлекетке кайтарылып берилген, биздин атыбыздан пайдаланып жүргөн. А мен тиги Жылдызбекти тааныбайм дагы, аны менен байланышым да жок. Сот мынекей калыс чечип, жогорку сотко чейин барды. Утулган бай акемиге тойбойт. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп. Сот мына токтомду күбөлүктү жокко чыгарып атабы? Күбөлүк жокко чыгып, ошо биздин атыбызга деп оформить этип, алар колдонуп турган жерди мамлекеттин эсебине кайтарып фондко өткөзүп бердик биз. Негизи бүгүнкү күндө ошол эмне себептен ким ушуну жасады? Бул деген должностной лицо болуп атат ал жерде. Айыл өкмөтпү, башкабы, кадастрыбы, ким пайдаланды? Ошол кантип сиздин атыңыздан, сиздин документтериңизден, сиздин балдарыңыздын документтерин бүгүнкү күндө алып ишеним кат жасалып калып атат деген суроо болуп атат да. Бул ишеним кат мындайча айтканда сотко биз катышканга мүмкүнчүлүгү жок деп беребизби? Ошол ишеним катты ошол нотариустан булар кайра
купли продажа деп сатып атат. Бул боюнча сотто уже аныкталган. Ал нотариустун суроо нотариус дейм. Эменин доверенностьтун мөөнөтү да өтүп кеткен. Аны дагы тигилер уже жасаган. Түшүнүктүү. Сиздин жерим жок деп тергөөгө берип атат экенсиз. Таласта жерим жок деп. Бирок бул жактан ошол эле учурда ишеним катыңыз чыгып атат. Сатканга деп кайныңызгечи. Бул жасалма Жасалма деп атасыз эми. Төгүндөйүн деп атасыз. Жасалмалуулугу жөнүндө заключение барбы? Буну деген текшерүүчү органдар текшерди. Жок, кагазы барбы ошонун? Текшерүүчү органдар ошо прокуратура бардыгы текшерип, сотко өткөзүп берди. Сотто аныкталып, bunun büyük bardыгы. Сотто ушул ишеним кат жөнүндө болду. Ушу эмин ишеним кат жөнүндө болду да. Ишеним кат жокко чыкты деген, жасалма экен деген соттун чечимин көрсөтө аласыздарбы? Азыр менин жанымда жок. Бул жерде алардын бизге койгон кур дооматы бул бүт бардыгы фальшивый деп туруп, бул жерде көп адамдардын үстүнөн эме болгон. Мен азыр жанымда документ жок. Эгер эме болсо мен сизге жиберип койбойсузбу? Азыр жанымда жок. Сизге WhatsAppка таштайм. Эми мисалчы могу жерде Рахматов Рахат, бул кайнем, Кошонова Айгүл, келинчеги. Бул сатып алуу келишими? Жок, азыр мен могу жерде тиги Рахаттын эмелери жок экен. Жок, мен мындай дегеним, бул жерде мындайча болгон. Сиздер ушуну бүт бардыгын баягы башыдан билбей эме болуп атканы, мен сотко канча уже мен өзүм эмени жөнөтүп отуруп ишенимдүү адамымды анан далилдебедикпи? Эми менин фамилиям Имаров Алгынбай, туурабы? Ал жерде Имаров Алик деп атат. Каерде? Алардын жасаган документтери. Булар деген атайлап ошо мындайча айтканда эмеге заблуждениеге салып, айыл өкмөт бардыгы биргеликте жасалат. Буну жөн эле менин кайнагам отуруп алып жасай албайт. Себеби айыл өкмөттөн берилип атат. Ошол жерде мынекей Имаров Алгынбай эмес, Алик. Аликов Нурсултан, көрдүңүзбү? Менин кызым Имарова Алтынгүл. Аны жазып атат Рахматова Алтынгүл. Булар ошо башыда жерди мен деген ал өзүмдүн турган жайым, мен кадам жай. Кана ошол кагазыңыз? Азыр менин жанымда жок. Ошо турбайм ол жерде мен. Жок. Бул башка. Жок, бул азыркы көлүк. Азыркы жер несинин көлүгү. Ооба. Берки көлүктө жазылып атат. Сиздин балаңыз, аялыңыз. Ошону айтып атам. Ошо баламды туура жазса да болмок да. Мындай туура эле жазып атпайбы? Могул деген кайсы могул эмеде? 3 ишеним кат бар экен сизде. Мен бир эле кат бергенбиз сотко катышканга. Купли продажа деп кай жерде? Кайерде сиз азыр мага көрсөтүп атасыз? Ушуну биз сотто көрдүк. Андан кийин биз бергенден кийин бул боюнча прокуратура текшерип бүт бардыгын жасалма экенин далилдеп, сот ошону менен чечим чыгарып кабыл алды. Мен сизге айтып атканым, башыда булар туура эмес фамилияларды жазып алып туруп, жер алып, эки бир тууганын эмеси. Мен бул жерде эгер айыптуу болсом, мен анда ошо 21-жылы эле жооп бермекмин. Бул боюнча сизге чейин дагы ушундай журналисттик иликтөө келип кеткен. Экинчи маселе. Сиз бул жерде үй бүлө мүчөсү катары кирип атасыз. Кайнатаңыздын. Жок. Биринчи жер кайнатаңызга чыгып атабы? Жок. Кимге чыгып атат? Мен кайнатага үй бүлө мүчөсү катары киргенге укугум дагы жок. Мен бул жерде жашаганым дагы жок. Келинчегим ал ушул жерде жашап, Бишкекке барып окуп, Бишкекте мага турмушка чыккан. Кайныңыз көрсөт. Азыр мындайча айтканда, бунун бул жерде пропискасы да жок. Эми жерди 93 бөлүп атабы? Булар документти кайсы жылы жасаган билбейм, эми 93 жасадыбы. Даже мындайча айтканда, ошо Рахматов Рахаттын 97-жылы төрөлгөн кызыга жер берилип атат. Ооба. Мынакей эми сиз мындай эме мына
эме кыла баштаңыз. Мына бүт Алгынбай Имарова, Алтынгөл, мына сиздин кызыңыз бул? Атыркөл, Нурсултан. Мына Нурсултан сиздин балаңыз да? Буга чыгып атат, кызыңызга чыгып атат, аялыңызга чыгып атат. Алгынбай сизге чыгып атат мына. Рахатка чыгып атат. Жалпы сиздерге 3-20, жалпы 8 гектарга чукул 7 с чем-то жер чыгыптыр. Анан Рахат менен сиздин экөөңүздөргө 3-20 жер чыгып атат мына. 3-20 жер чыгып атат. А сиз айтып аткан жогорудагы менин кызымды, менин баламды туура эмес жазып коюптур деген нерсе жокпу бу жакта? Бул качан жазылып атат могу көйлүк? Кимдики могу ошо көйлүк? Ошол Жылдызбектеги учурда Жылдызбектин көйлүгү экен. Сиз айтып аткан мына. Жок, токтоңуз. Тиги кызы төрөлө элек кызына алып коюп атат. Эми ушу Жылдызбекке ким жер сатып атат? Рахат сатып атат. Муну сиздин ишеним кат негизинде сатып атат. Токтоңуз. Ишеним катта мен сат деп эми бергеним да жок, менин андай жерим да жок. Эми мошенник деп могу экөө бирине бири бул боюнча иш. Сот иштер жүрүп атат экен. Биз эми сиз аким болгонуңуз үчүн, коомдук личность болгон үчүн мен сизге ушул багыттуу суроолорду тактап коюу үчүн келдим да. Жок, мен сизден суранат эдим, мынеке. Мына камерада эле тартып атат, туурабы? Рас, мен сизди сыйлайм, билем. Сиз көп ушундай эмелерди аралашып жүрөсүз. Сизди мен мындайча айтканда кече экөөбүз жолугуштук, азак ага чейин деле сизди мен аябай жакшы билем. Сиз мындай кылбайсызбы, менин суранышым? Ошо жерди ким алып, ким оформить этип, ушу жасалма документ жасады дегенди мага аныктап бербейсизби? Суранычым. Биз ошону тактап атабыз да азыр. Ошон үчүн тактаган үчүн сизге келдик. Мына Нурсултан деген сиздин балаңызбы? Мына сиздин кызыңызбы? Бул сизби деп келдик да. Балам, эми. Анан сиз өзүңүз мен деп атасыз. Анан могу жерде жана Рахат дегендин кызыбы? 97-жылкы? Кимис экен? Могу жерде госрегистр жокко чыгарып берген. Жок. Ким деген экен? Төрөлө элек кыз экен ал дагы. Төрөлө элек кыз калып. Эми сиздин балаңыз дагы төрөлө элек кезде? Жок, эми ойлосоңуз, жер алып атат. Жок, ойлосоңуз, эми ушуну төрөлө элек ошол Рахаттын кызыга документти бергенден кийин бул деген кече кийин жасалып атат. Бул документ 2000-жылы жасалып атабы, 2010-да жасалып атабы? А тиги деген 97-жылы төрөлүп атат. 95-жылы жер берсе, төрөлө элек кызга ошо ким документ, анын аты жөнүн кантип койду? Карында жаткан баланы түйүлдүктө түйүлө элек. Мен ушу суроону сизге берейин деп атам. Мен ушуну күйүп бышып шу күнгө чейин айтып прокурорго отурсам, сиз ар жазыңыз. Себеби доогер бул кишилер деген. Мен сизге ушул суроо берип атам, урматтуу. Эми мен аны Алгынбай агай. Сиздин балаңыз 95-жылы мартта төрөлүп атат. Нурсултан. 6-мартта төрөлүп атат. Сиздин балаңызга жер февралда, апрелде жер берип коюп атасыздар. Апрелдеги токтом менен бир айдан кийин балаңыз жер алып атат. Ушуну мен айтып атпаймынбы? Жерди ошо ким ошентип ошо документ жасады? Ошо кишилерди сиздер иликтебейсиздерби деп айтып атпаймын мен күйүп бышып. Негизи сиз бул нерседен мен бул кезде Бишкек шаарында жашап жүргөм, мен таласта. Сиз эми танып аткандыгыңызга могу жерде доверенность сүйлөп коюп атпайбы? Сиз ишеним кат берип коюп атпайсызбы? Доверенность деген мен берген биринчи сотко катышканга биздин мүмкүнчүлүгү жок. Бул жерде подделка документ деп атат. Подделка экендигин тастыктаган бир кагаз көрсөтүп бере аласызбы бизге? Мен көрсөтүп берем. Азыр жанымда жок. Сизге эме кылып, жок, бүгүн болбойт. Буну Бишкек шаарынан алган тиги. Ал үчүн Бишкекке барыш керек. Эмне документ болду? Эмне документиңиз бар ошого тастыктаган? Нотариус менен биз билебиз. Кимге Бишкектеги нотариус болду? Без права отчуждения доверенностиңиз. Мисалы үчүн сотко катышканга сиз деле доверенность берип жүрөтү. Берилген эмес. Жок, муну саткандагы да ишеним катты сурап атабыз биз. Ошол айтып атпаймынбы? Жасалма, Улукбек. Жасалма экендигин аны мен сизге далилдеп берейин. Ал үчүн Бишкекке барыш керек. Могуну деген Бишкектен жасашкан булардын бүт баары айтылып атпайбы? Кайсы жерден жасалып атат? Кайсы жерден жасалганын мен аны билбем. Аны мен
рахаттан сурап, далилдеп, ошол нотариус ким берген, ушул бүгүнкү күндө ошол иштесе, ошодо болот архив. Колдорду сиз койгон эмес. Анан могу колдор кимдики? Жасалма, мен буну прокуратурада сиздерге дагы бир жолу айтып коеюн, далилдеп бергенбиз. Эгер мен айыптуу болсом, 21-жылдан бери ушу Анда урматтуу Алгынбай агай, сиз мына ушуну качан билип атасыз? кандай? Ушул жасалма доверенность экенин качан билип атасыз? Киче текшерүү болгон кезде Качан? Сол. сот мынеке 22-де болду. 22-жылга чейин билген жоксузбу сиз? Жок. Кагазда. Туулуу элек балага берилип атат деп атасыз. Ошо да. А бул разборка 22-жылы чыгып атат. Ошого чейин билген жоксузбу? Мен кайдан билем? Мамлекеттик мамкаттоодо атайын Эми токтоңуз. Салыкты ушу күнгө чейин ким төлөп келди? Айтматов Каныбек. Сиздер ошону текшериңиздер. Эми мен аким деп эле кызматтык абалда турат деп, мен деле укугумду сиздер текшериңиздер. Себеби сиздер да жооп бересиздер. Азыр ушуну жарыя кыласыздар. Сизге жок, сизге укугуңуз ал. Ооба, менин да укугумду текшериңиз. Мен да сизге шек келтирбейин. Жок, сиз айтып атасыз. Биз тактоо үчүн келип атабыз сизге. Жок, 95-жылы эгер мен алсам, анда мен алдым деп айтмакмын. Бүт документ жасалма, кылмыш иши козголду кызматтык абалдагы кишилерге ошо Айтматов районунда. Бул боюнча сиз журналист, мен жараммын, текшерүүчү органдар бар, текшерди, прокуратура сот өткөзүп берди. Бүгүнкү күндө уже жыйынтык чыгарды. Сизге менин бир гана эмем болуп атат азыр. Ошол соттун акыркы чечимин сизге бергенге менин жанымда жок. Мен сизге WhatsAppка салып коеюн деп атам. Башка сурооңуз болсо айтыңыз. Алгынбай Төралиевич, биринчиден сиз эч бир бул жерде мындай ачууга, эмоцияга жок, ачуу эми кайта эле сиз 95, туура 95. Мен муну кагаз менен сүйлөп атам да, сиздин кечээки ишиңизди голословный сөз менен мен эч качан маселе көтөрбөйм. Мен кагазды карайм биринчи. Кагазда турат. Имаров алды деген бир подпись бар бекен. Анда келиңиз ушу иликтөө фамилияңызды деп атпайбы могу жердечи? Сиздин фамилияңыз менин фамилиям. Бул ишеним кат. Жасалма болсо дагы жасалып атат. Бирок мен шуну тактап атам сизден. Кандай кагаз бул десем, сиз жасалма деп атасыз. Макул жасалма экен. Мен ишенейин. Көрөрмандар да ишенсин. Ишениш үчүн сиздин голословный сөзүңүз керек эмес. Урматтуу Алгынбай Төралиевич, сиз мага бир кагаз көрсөтүп бериңизчи, мына жасалма деген. Берейин деп атам мен. Соттун чечимини WhatsApp менен таштайм эртең сизге үйгө барып. Мону сизге далилдеп бериш үчүн мен Бишкектен сизге ошол жасалма болгондугуну канча вакытта күтүшүбүз керек биз? Эми мен биле албайм Бишкекке качан барамын. Анда биз балким эмки жума барып калам, балким кийинки жума. Анда сиз кайрадан бул жагдайды эгер чындыгыңыз боло турган болсо сизге микрофон сунууга даярбыз. Мен сизге далилдеп бергенге даярмын. Эми азыр сиз кайра эле 95. 95 бул деген ошол өздөрү жасап чыгарып берип атат деп атам мен сизге. Түшүнүктүү, Алгынбай Төралиевич. Эми бул боюнча муну жаап туралы. Кийинки суроо сизге. Сиз ушул мамлекеттен үлүш жер алгансызбы? Кандай? Негизи эле мамлекеттен. Кай жактан? Айырмасы жок. Негизи үлүш жериңиз барбы? Үлүш жерим бар. Кайсы жылы алып атасыз? Кайсы жылы эсимде жок. 95би, 94би ушу Кадамжайдан менин үлүшүм бар. Бул жакка тергөөгө жооп берипсиз. Кадамжайдан үлүшүм бар. 32 соттуктан 2 гектар 88 соттук жерге жер бөлүгүн государстводон алдым деп атасыз. Кадамжайдан алып атасыз, э? Кадамжайдан алып атасыз. Кайсы убакытта алып атасыз? Ошо жер реформа болуп бөлүнгөндө берилген. Сиз Кадамжайдан жери бар деген тастыктаманы берип атасыздар сотко, э? Бергенсизби? Берген эмессиздерби? Жок, сиз мындайда мен айлантырып эле экранын алды эме кылбаңыз, менин да укугумду тепсебеңиз. Сурамайсыз, токтоңуз, жок, токтоңуз. Айтыңыз анда. Эми сиз эркин журналистсиз. Мен деле кызматтык абалда ушул жерде отурамын. Мамлекеттик кызмат. Алгынбай Төралиевич. Жок, угуңуз. Мен. Жок, сиздин оюңузду мен түшүнүп турам. Могу документ бүт жасалма экен, мен буга ишендим, мейли. Сиз жиберет экенсиз. Мынауну мен бергеним жок, бул деген сизге ким берди?
бул азыр сот процесстери жүрүп, жарандардан эми токтой жооп берип атасыз. Мен өзүм Кыргызстандын гражданы катары, эл катары өзүм туулуп өскөн жерден кайсы числодо, каерде ошо жер берилгени ал анык турат. Сиз эмне себептен могу жерден алып кайта Кадамжайга барып алды деген сурооду берип атасыз. Буну ал 15 жолу мага бул сурооду прокуратурада берген. Түшүндүм. Жалып кылып аткандар эмне себептен бул Кара Бурадан алды, Кадамжайдан албаш керек эле. Кадамжайдагыны кайтарсын дагы, буну бизге кайтарып берсин деген суроо болуп атат. Негизи Мен жер мыйзамдары өзүмдүн боюнча граждандык укугум боюнча бир жерден алганга укугум бар. Түшүндүм, Мен алынбай тура Кадамжайдан дейбиз. алгам, бүгүнкү күндө колдонуп, налогун төлөп келем. Мен ынанам. Кыргызстанда жер кодексине ылайык ар бир жаран бир жолу мамлекеттен жер алат. Бул сиздин мыйзамдуу укугуңуз. Эми ушул жерден бир суроо жаралып атат. Жок, сурооду сиз айлантырып эле кайра эле. Жок, мен буга тиешеси жок. Буга тиешеси жок. Сиз Кадамжайдан алган датаңыз 95-жылкы токтом менен алып атасыз. Кадамжайдагы жериңиздин Нур-Султанга да алып атасыз да балаңызга. Ошондо бул жерде айырма чыгып калып атат. Кадамжайдагы жериңиздин токтомунан Нур-Султан төрөлүүлүктө Нур-Султанга жер чыгып калып атат. Жок, негизи жер токтоңуз. Жер 95-жылдагы берилген. 93-төн паетап реформа болду. Буну жок, буну деген жок. Эгерде туура эмес болсо, мынеке 95-тен 23 болсо, ушуга чейин текшерүүчү органдар анда туура эмес токтом чыкты деп мени суракка тартпайт дагы, ошо берген адамды суракка тартат. Сиз ошондон талап кылыңыз. Кайлантырып келип эле сен эмне алып алдың? Бул базарда мен барып бирөөдүн мүлкүн тартып алганым жок. Бул мамлекеттен жер алып атасыз да. Официальный документ менен берилип атат. Мен ошол датасын тактап коеюн деп атам. Сиз эми жок, эми мен ал эсимде жок, 93-жылы. Жок, могу жака жазып берип атпайсызбы? Мен жазып берип атканым жок, алар официальный запрос кылып алып атат. Тергөөгө Ооба. ушинтип айтып атасыз. Официально айтып атасыз. Мен канчанчы датада алып атам деп. Жок. Мен ал өзүм деле азыр кайсы күбөлүк канчанчылык эсимде жок. Аны мен жанымда турбагандан кийин. Азыр эми мындай калды. Жок, бул оңой эле. Ооба. Запрос кылып туруп, органдар алып ушул күнгө чейин бул маселенин бүт бардыгын караган. Мен башка суроого жооп да бербейм, токтотуңуз эми Улукбек. Кайра эле мени эме кылбаңыз. Менин да иштерим бар, эшикте адамдар күтүп атат. Жок, бир эле маселени жок, сиз эми мындай айлантырып, тигинде айлантырып. Айландырган жокмун. Мен дагы бир жолу эскертип коеюн. Мен дагы сиз катары Кыргыз Республикасынын жараны катары укугум бар. Ооба, баары керек болсо мен сизге ошо документтерди сурасаңыз көрсөтүп бергенге. Ошо сурап көрсөтүп бериңиз. Даярмын. Качан күтсөк болот агай ошону? Мен сизге аны айта албаймын. Бирок айта албайм деп коеюн. Убактысы бар да, сиз эми кызыктар болсоңуз керек да. Сиз эми мен жок, сиз менин өйдө жагымдагы чоң киши болсоңуз, уруксат берсеңиз, мен чуркап барып алып келгенге. Менин өйдө жакта чоң кишилерим бар. Мен күнүгө эле Бишкекке же болбосо башкага кете албаймын. Биз өзүбүз барып тактап алсак болобу? Кайсы жерден алсак болот? Сиз добра кылбайлы. Тактасаңыздар, тактабаңыздар, бирок мен айта албайм о доверенность ким каерде отурганын. Мен буну билем, что Рахаттыгы билет да муну. Эмнелигиз? Өзүңүз токтоңуз, ага мен каршылыгым жок. Алгынбай Төрөлиевич, бул жерде бир эле суроо болуп атат да, могу жерде бир түшүнбөстүк болуп атат. Эми сиз аким катары мындай суроо берип атабыз да, бул эми сиз коомдук личностьсиз, анан акимсиз дегендей. Ушул жерде бир мындай карама-каршылык дейбизби, мындай төп келбестик болуп атат да. Сиз жерди Кадамжайдан алып атасыз. Кадамжайда менин жерим бар деп атасыз. Монча гектар жерим бар деп атасыз. Бирок бул датаңыз Нур-Султан төрөлө электе Нур-Султанга жер чыгып калып атат да. Ошонун эмесин ачыктап берип койбойсузбу деп атабыз. Нур-Султан менин балам. Ооба. Төрөлүп, ошо мыйзамдуу үчүн ошого жер берип атат ушул мамлекет тарабынан. Дагы бир жолу сизге айтып коеюн. Демек, могу көрсөтмөгө сиз баш тартасыз, бул туура эмеспи кандай? Ким бул жерде туура эмес берди деп жазып атат? Жок, эч ким айткан жок. Сиз айтып атпайсызбы азыр? Мен Нур-Султан жок, сиз мага антип косвенный эме бербеңиз. Мыйзамдуу үчүн Кадамжайдан алып атат. Кара Бурада мыйзамсыз документ жасагандар бүгүнкү күндө жоопка тартылып атат. Канча убакыт күтөбүз сиз ошону мындай? Мен сиз телефонуңузду бериңиз, мен Бишкекке барамын, эртеби, кечпи, мен сизге байланышып
берейин, мен ал качып эчтеке бир эмем жок. Сизге чейин да ушундай иликтөөлөр. Бир эле ал жеке эмес, мынеке мамлекеттик күч органдары текшерип, жогорку сот уже акыркы точканы койду деп мен сизге айтып атам. Ал соттун эмесине мен эме бере албаймын сизге комментарий. Ошону мен сизге колуңузга берейин. А ушулар кыйын болсо кече биз жогорку соттон утулдук деп көрсөтпөйбүз сизге. Бере албайт. Себеби ушулар бүт бардыгы өздөрү мындайча айтканда алдамчылык жол менен мошенник болуп, Рахматов Рахат менен ошо жанакы Жылдызбек деген бала бири-бириге эме кылып, мага мындайча айтканда кордук көрсөтүп атат. Чындап айтканда менден акча бумага тетишип атат мынеке. Камерада айтып коёюн. Ошол жана кайнелериңизби? Акчасын сен төлөп бер деп атат мынеке. Ошо акчасын тигилер айтып атат, акимден ала албай атабыз депчи. Аким акча алды, аким сатты дедиби? Айткан жок сизге. Ошону азыр өздөрүнө да суроо салабыз да. Эми сиз ошондой кылыңыз анда. Эмеңизди айтып коюңуз. 990 990 бул кайсы? Билайымбы же ушкабы? Мегафон. Мегафон. 011 011. 011. Өзүңүз чындамага жазып берип Азыр 011 011 э? WhatsApp ушундабы? Бирок мен да окуумда Сизде мамлекеттик кызматта отурасыз, азыр мамлекеттик кызматтын милдетин аткарып атасыз. Сизге азыр жарандар любой көйгөй менен келсе, сиз укууга милдеттүүсүз. Жок. Жаман айтабы, жакшы айтабы, сизге жагабы, жакпайбы? Жок, эми. Бул эми сиздин сунсаңызда көрсөтүлгөн да. Жок, эми туура эмес нерсени айтып берсеңиз мен Туура эмес нерсе менен келген жок, мен тактоо үчүн келип атам сизге. Ошо тактаганды мен сизге убедить этип айтсам, сиз ишенбей атпайсызбы? Колуңда документиң барбы? Жок, эми мен текшерүүчү органдар менен органдар башка сиз мамлекеттик кызматта иштейсиз да. Айтып кою менен иш бүтпөйт да. Кагаз менен көрсөтүп бериш керек да. Буга чейинки текшерүүнүн баары эле мыйзамдуу деп айта албайбыз да. Мына 20 жылдан кийин кандай коррупцияларды ачып чыгып атат. Мисалы Камчыбек Ыдырышевичтин кандай аракеттери кетип атат бул боюнча. Президент кандай коррупцияларды ачып отурушат. Анан мурдакылар текшерген, демек мыйзамдуу деген нерсе жок да азырчымбы? Азыр башка заман болуп атпайбы? Жок, эми сиз ушуну мындай мага суроо берип атпайсызбы? Сиз барып ушуну алып алдыңыз деп атасыз. Жок, алып алдыңыз деген жок. Сиз камерада бар жазылуу. Кантип мен сизди алып алдыңыз? Жок, сиз алып кагаздагы сөзүңүздү айтып атам мен. Кагаздагы менин сөзүм эмес. Бул тергөөгө айтып атпайсыздарбы? Тергөөдөгү имамдын сөзү деп атабы? Кимдин сөзүн жазып атат? Жок, могу жакта монтип алып алды деп мен азыр Кадамжай тууралуу сүйлөшүп атам. Кадамжай. Кадамжай тууралуу. Кадамжай тууралуу сиз жок, алып алды деген жок. Сиз ушундай көрсөтмө берип атасыз. Могу жакта менин жерим бар. Мынчасында алгам. Мен дагы бир жолу камераны алдыда эле айтам, мага мен отрицать этип атканым жок. Мыйзамдуу түрдө менин укугума берилген жерим Кадамжайда. Карабыра районунда мен эч кандай жер алганым жок. Булар биздин атыбыздан, менин үй бүлөм атымдан пайдаланып жүргөн жерди бул мыйзамсыз кабыл алынган. Кайтарып бергиле мамлекетке деп кайтарып берип, бүгүнкү күндө ошо кишилерди жоопка тарткыла деп тарттыра албай отурам. Жардам бериңиздер деп мен сизге айтып атам. Кайрылдыңызбы бир мамлекеттик органга? Кайрылгам, СМБга кайрылганмын мен. Мен эмес, келинчегим, мен өзүм аким катары. Келинчегим ошо бир туугандар. Түшүнүктүү анда. Биз сиздин кагазыңызды, фактыңызды күтөлү. Мен сизге мындай жокко чыгарган чечимиңиз болсо бизге бериңиз. Мен сизге мындай чакырайын. Эртең сиз дагы калпчы, мен дагы калпчы болбойлу. Межрайондук сот административдейт. Областка ынанбады булар. Республикага жогорку сотко берди. Ошол экөөнүн чечими акыркы чыккан. Ошону мен сизге эртең таштайын. Берки нотариус боюнча мен Бишкекке барып сизге алып, аны да WhatsApp'та таштайын. Бирок аны мен айта албайм. Эртең бүгүн дегенде. Эми ал бул сиздин кызыкчылыгыңыз да. Менин кызыкчылыгым сизге дагы сүйлөштүк анда Улукбек. Рахмат. Мейли, жакшы туруңуз, мейли. Жакшы туруңуз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр акимге жогорудагы жүйөлүү маселелерин айттык, дедик. Анын баарын төгүндөй, менде фактыларым бар деди, ал фактыларын күтөлү.
Рахматов Рахат байке сиз биздин атыбыз Улукбек байке, журналист адик. Рахат байке, сизге бир-эки тактоо үчүн суроолорубуз бар эле да. Мен баягыда барып сизди таппай, сизге жолуга албай атабыз да көптөн бери. Анан азыр телефон аркылуу бир-эки нерсени тактап алайын дедим эле. Биз Алгынбай Төралиевич менен жолуктук да. Маалымат алдык, андан интервью алдык. Ал айтып атат, мен абсолюттук түрдө тиешем жок. Буну менин ошол кайнилерим экөөсү документтерди жасап, мыйзамсыз тиги доверенность даярдап, анан ошол ишеним каттын негизинде сатып алуу жөнүндө келишим даярдап, мындайча айтканда, мен бул жерде тиешем жок. Мен алардын үстүнөн арыз жазам деп бизге комментарий берди да. Ушул боюнча сиздердин жоопту кал дегенбиз. Кандай түшүнүүбүз, кичине эле сиздердин бул жерде тиешеңиздер болуп калып атабы, ушуну ачыктап берсеңиз деп. Берди андай неме жок да, ал баардык эле билет, анан баягы өзүнүн эмесин эле штаттан жумуштан коркуп эле мен жака оодаратыр да, мыйзамсыз болгон деп. Мыйзамсыз ким жазат да, эч ким билбейт да. Жасалма деп атпайбы тиги ишеним каттычы? Жасалма эмес, ал ишеним катты үч жолу ким жазалмак болмаган эмес. Ал ишеним катты мен бергенмин дейт, бирок ал ишеним катта мен сотко катышуу үчүн бергенмин. Сат деп, продажага укук берген эмесмин аларга деп атат да. Башына эң биринчиси бүкүлө продажада берилген, анан кийин мөөнөт өтүп кеткенден экинчисин алгандан кийин экинчи немеси туура эмес болгон, ал да 3 ай калдым эле. Үч жыл алгам да. Рахат байке, сизге дагы тактоодо ушул негизи эле аким билет беле ал жерде жер бар экенин? Илгертен эле билет, ал жер тийгенден бери билет, 95-96-тан бери билет. Ал эми берген эле өзү сөйлөп барып ошентип өзү сөйлөп атып сиздер акчасын ким алган? Тиги 700 000 сомго сатылыптыр го. Акчасын мен алгам да. Акчасын сиз алып, аким алган болгон эмеспи? Ал сатып эле кетти, мен шаарга өзүнө сүйлөшкөндө сатып биз чаласка ошол түрккө келип алып иштетмек деп өзүн сатып деп болгон. Сиз ал жерди саткандан кийин акчасын берген жоксуз бага? Тыйын берет, жок. Тыйын берет, кийин ага жетпей эле бул задний ход көрсөтүп атты. Акимби? Мен билбейм, анан мен Баткенде жерим бар деп башкача тедир сүйлөп баштадым. Беде прокуратура кысканма буну, кыскандан кийин бул келип алып башкача көрсөтүп башкача сүйлөп баштады. Сизге кандай жакындыгы бар акимдин азыр? Негизи эле. Бир тууган эстем да. Бир тууган жездеңиз болобу? Бир тууган эстем. Негизи аким сиздердин үй бүлөнүн мүчөсү болбосо кантип жер алып атат сиздерден? Менден чын айтканда мурун мен аны билет, атабыз өтүп кеткен, атабыз менен ошо акебиз билет. Атам өтүп кеткен, анан ушул бабашка тилин айтчы да, мен жерди бөлө албайм деп, мен пата колдоно берсинчи деп койгом. Мурун мен мындайча айтканда поледе чогуу иштеп, чогуу колдонуп жүргөндө чөп, толоо, беде болуу, чогуу айдашып жүргөнбүз да, ошол мен эле топкой бойдо түшкөн. Бабашка тилин ошентип койчу, мени айдатып кийин бөлө аласың депчи. Рахмат байке, мейлиңиз. Чоң рахмат. Алло, салам алейкум. Валейкум ассалам, Алгынбай Төралиевич. Жакшысызбы? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Биз да жакшы. Эми сизге тактоо үчүн жана бизге маалыматтарды жиберем деп элеңиз беле? Биздин тийиштүү фактыларыбыздын баарысын депчи. Анан
ошол боюнча түшүнбөстүк болуп атат да. Сиз бизге жиберген соттун чечимин эле жибериптсиз да. Жогорку соттун кассациялык чечимин. Сиздер ал кассациялык соттун чечиминде жогорудагы ишеним каттын жасалмалуулугу же соттун маңызы, мындайча айтканда, таптакыр башка мөөнөтүн калыбына келтирүү маселеси каралыптыр да. Бизге ошол иштин маңызы тууралуу соттун чечими керек эле да. Бул мен баягы сизге айттым го, областтык сотто карашат. Карап, анан канааттандырарлык эмести табат. Булар деген кайрадан жогорку сотко кайрылат. Жогорку сотко кайрылганда ал жерде жазып атпайбы? Биз айтып атабыз, иштин маңызы тууралуу чечим керек эле. То есть жанагы доверенностьтын подделка экендигин тастыктаган соттун өкүмү керек эле, ошол боюнча деп. Ошону областтык соттордун бардыгына Түшүндүм, аны жиберген жоксуз го мага. Кайнаган. Мага бербедиңиз кандай материал? Ал менин эмемде, тиги адвокатта, жанакы адвокат өкүл болуп катышты дебедим. Мен сизге ошо акыркы соттун эмесини жөнөттүм. Эми сиз мындай кылбайсыз, Улукбек мырза. Мен өкүлүмдүн эмесини берейин сизге. Ошол сиз менен байланыштын, эмне вопросуңуз болсо айтыңыз анда ошого. Макул, күтөбүз анда. Макул. Макул ишиңизге.